Ысык Атада жол кырсыгы катталып 17 жаштагы айдоочу каза болду. Бүгүн Ысык Ата районуна караштуу Кең Булуң айылында Лунина жана Тоголок Молдо көчөлөрүнүн кесилишинде 2 унаа сүзүшүп, 1 айдоочу каза болду. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Алардын айтымында Камри 30 үлгүсүндөгү унаа менен Спринтер үлгүсүндөгү унаа сүзүшкөн. Анын кесепетинен Камри үлгүсүндөгү унаанын 17 жаштагы айдоочусу тез жардам келгенче каза болуп калган. Ал эми Спринтер үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу ооруканага жеткирилген. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы окуяны тактап жатат. 17 жашар Нуриза Сатылганова изделүүдө. 2007-жылы туулган Нуриза Сатылганова изделүүдө деп маалымдады Ленин Риптин басма сөз кызматы. 1-августта милицияга кыздын атасы арыз менен кайрылган. Анын айтымында кызы 31-июлда үйдөн чыгып кеткен боюнча кайрылып барган эмес. Белгилери бою 170-175 сантиметр, ак жумал, далысына жеткен, күңүрт чачтуу. Милиция анын жүргөн жери тууралуу маалыматы бар жарандарды 0500 099 920 0708 800 527 номурлары аркылуу кабарлап коюуну суранат. Булак баракелди. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кыргызстандык балбан Жантүрө Мырзалиев грек-рим күрөшү боюнча Ю-20 дүйнө чемпионатында 67 кг салмакта чемпиондук наамды жеңип алды. Албетте иштерди тактикасын мыкты колдонуп, салкын кандуулугу жана акылдуу аракеттер менен айырмаланды. Талыкпай эмгектенген жигиттин бул жеңиши өлкө спортунун дагы бир тарыхый ийгилиги катары бааланууда. Ош жүгөрүн Макадейт Камчыбек Ташиев диалекти боюнча тамашалады. Азыр эми жүгөрү калды. Жүгөрүн жыйнап. Макадейт бизде. Жүгөрү дейт. Жанда Макадейт бизде. Шалыбыз бар. Кече эми айтып жүрөт го. Тынар Курбаналиев деген бизде бир эме бар. Мен дейт эмеге деген талашка барып калсам, талаштар менен талашып кеттим дейт. Tukumu desem de, ya tukum debe cumhurka debe uruşak deyip mende. Özleri olsun manaslı tukumu olsun, жазып al. Түндүк, батыш, чыгыш дегенде бардык жерде кыргыз элибиз ар түрдүү диалектте сүйлөп калган. Бирок ошо кайсыл жердин диалектисин болсо биз колдоп, кубаттап, урматташыбыз керек да. Көбү өзүнүн эмесине алмаштырып беришет. Жок, андай эмес экен, мындай экен деп. Андай эмес. Bizde tüştükte makada böyle жүрөт. Tukumdu deyt. Чында. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктарын сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса, энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн энем азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон сабыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Туугандар, жолдо жүргөндө абайлагылачы.
келіп устолбага чабылып калды дейхан. Жибек жолу азыр бир аз эле болду болгонуна туугандар. Жолдо жүргөндө абайлагыла. Жолдо жүргөндө абайлагылачы мына. Бул да жаш балдар экен, карачы машинанын эчтекеси калбады. Дагы жакшы аман калдым. Бир Кудай сактады да. Бишкек, Новопавловка, Заря, Базар. Вот это вот проблемный участок у нас. Хотя и светофор есть, некоторые водители не соблюдают правила дорожного движения, пытаются проскочить какие-то нарушения, не фиксируются здесь никак, не контролируются. За сегодняшний день уже вторая авария. Вот здесь вот скутер вот сегодня вот с фитом столкнулся. Буквально вот небольшое время прошло. И опять ДТП. Прошу водителей быть внимательными, не нарушать правила дорожного движения. И все у вас будет хорошо. Всем желаю мира и добра. Канча балаңыз бар экен? 12 бала. Үй бүлөлүк балдар үй болгондуктан бизде положение боюнча 12ден ашпаш керек. Ал ушу 12 бала. Ушул жерде балдар отурушат, мына бөлүнүп жатышат. Здоровый балдар. Здоровый окусаңдар да бар. Окусаңдар да бар. Эми ата-энеси Или безбешти. Эч кимиз жок. Ошон үчүн жайы кышы күнү түнү ушул жерде. Бул эң кичинекейи. бул кызчы. Айша деген кыз ушул. Атын ким? А? Атын ким? Атын ким? Айша. Ашка которая? Ой, красивая девочка. Ушул балдар үйүнөн эң кичинекей ушул. Бул 1 жаштан бактанбыз. Красивая. Садикке барат. Экеч. Алып кетейин бе? Бакчага барат. Ушул жердеги балдардын баары. Алып кетейин бе? Бакчага. Аты ким? Айша. Айша. Алып кетейин кызым? А? Ой, красивая. Ой, сладкая. А, жана кичинекей девочка, эми жада берип турайынчы, можно? Мына кичинекей девочка. Нушуна? Айша. Айшага. А? Айшага мен жардам берип турайынчы. Макул канча? Сен эмечи кызым, ушу ай сайын бир мен 5000 сомдон жардам берип турсам болобу? Болот. Жардам берип турайынчы. Она сиротага. Ооба. Брошенная. А, брошенная. 1 жашынан лялишкасынан бактырган. Эчке таштап кеткенде. Таштап кеткен. И таппадык. Ушуну милицияларда издеди, бардык мына азыр экиге чыкты. Да шүкүр издеп жүр. Кайка таштап коет? Эшиктин астына таштап кетти. Сиздин эшиктин алдына бар. Бул жерде дворго бар. Ооба, дворго. Радомго бар. Дарбазага. Мындан башка дагы үшөө таштады. Мен жана ошондой балдарды багып атам. Ал балдар азыр жеке менчик мектепте окуйт. Ал жеке менчик менен бардыгы мен өзүмдүн мойнумда. А мектепте аларга бесплатный кылат. Анткени бөлүгүн караганда ата-энеси деген жерде эч ким жок да. Анан алтын үйдө мен. Сиз элеген келин болсо, Ооба. сиз карайсызбы Айшаны? Ооба. Ай сайын 500 сом которуп турам. А бул сиз